Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Казакстандагы власть басылмасы Роскомнадзордун талабын аткаруудан баш тартты. Окуянын байланыш, маалымат технологиялар жана массалык коммуникациялар кызматы Роскомнадзор Казакстандын власть басылмасынан Орусиянын Украинага кол салганы тууралуу макаласын өчүрүүнү талап кылды. Мекеме бул талап орундалбаса, басылманын сайты Орусиянын аймагында бөгөттөлөрүн эскерткен. Редакция бул талапты аткарбай турганын кабарлады. Роскомнадзор өчүрүүнү талап кылган материалдардын биринде Украинанын Винница шаарын Орусия ракета менен аткылап, ондогон адам өлгөнү, дагы бир материалда бир нече айдан бери орус аскерлеринин курчосунда турган Украинанын Мариуполь шаарында карапайым кишилер набыт болгону жазылган. Роскомнадзор Казакстандагы маалымат каражаттарына буга чейин да ушундай талаптарды койгон. 14 ноябрда Арбат Медиа Рейтинг Казакстан сайтыда эскертүү алганын билдиришкен. Эки сайт тең Орусиядагы согуш тууралуу материалдарды өчүрүүдөн баш тартып, казакстандык окурмандар маанилүү экенин белгилешкен. News Times Казакстан сайты гана Роскомнадзордун талабын аткарган. Муну редакция Орусиядагы аудиториясын жоготкусу келбегени менен түшүндүргөн. Казакстандын бийлиги Роскомнадзордун талабына байланыштуу расмий реакция жасаган жок. Укук коргоочулар мекеменин талабын цензура деп эсептешет. Булак Азаттык. Казакстанда атасы өзүнүн 3 баласын асып салды. Коңшу Казакстандын Мангистау облусунда эркек киши өзүнүн 3 баласын асып өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыйды. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кыргашалуу окуя 11 декабрь күнү кечинде болгон. Анда 38 жаштагы жаран өзүнүн 4, 8 жана 10 жаштагы уулдарын асып өлтүрүп, андан кийин өзү асынып алган. Жансыз денелер табылган жерден аудио жазуу табылган. Анда маркум аялына жанын кыярын, өзү менен кошо балдарын дагы ала кетерин айткан. Окуя үй бүлөлүк чыр-чатактан келип чыккан. Аялы ажырашаарын айтканда жолдошу ушундай кадамга барган. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак Суперкежи. Ички иштер министрлиги таксисттерди лицензия алууга милдеттендирет. Мыйзам долбоорундагы талаптар. Ички иштер министрлиги такси кызматтарын милдеттүү түрдө лицензиялоо мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Аталган демилге жогорку кеңештин тармактык комитетинде биринчи окууда каралды. Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары Октябрь Урманбетовдун айтымында лицензиянын жылдык баасы такси фирмаларына 1000, таксисттердин өзүнө 500 сом. Лицензия алуу үчүн төмөнкүдөй талаптар коюлган. Айдоочунун 3 жылдык тажрыйбасы, техникалык кароодон өтүү баасы 900 сомдон жогору, камсыздандыруу баасы 546 сом, патент 500 сом, социалдык фондко төлөм 300 сом, оң рулдуу автоунааларга берилбейт. Мыйзам күчүнө кирсе, лицензиясы жок иштеген таксисттерге 5500, фирмаларга 17000 айып салынат. Эгер 3 жолу мыйзам бузуу катталса, такси фирмасынын лицензиясы токтотулат. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси Азамат Исраилов мыйзам долбоорунун негизги максаты көзөмөлдү күчөтүү, тартипке келтирүү жана жол кырсыктарын азайтуу болуп саналарын белгиледи. Азыркы таксилердин абалын көрүп жатасыздар. Жөнгө салбасак өтө кооптуу. Аймактарга каттаган таксилер бүгүн келип, уктабай эле кайра кетет. Эч ким көзөмөлдөбөйт. Анан жолдо кишилер өлүп жатат. Таксисттерге ыңгайсыз болуп калат десек, элдин баарын кырып алабыз. Биз аларды лицензия берүү менен каттоого алып алсак, көзөмөлдөө жеңил болот. Эң биринчи максаты жол кырсыктарын алдын алуу, коопсуздукту сактоо, деди Исраилов. Ички иштер министрлигинин тактаган маалымат боюнча 17000 чукул такси каттаса, анын жарымы сол рулдууна. Мындан улам депутат Карим Ханджеза такси кызматы негизги киреше булагы болгон көптөгөн жарандар жумушсуз калат деп тынчсызданды. Жол кырсыктардын 60% өзгөчө оор кесепеттерге алып келгени оң рулдуу унаалар болууда, 5-10дон көп адам мерт болот. Биз уруксат бере албайбыз, ал өтө кооптуу, андыктан сол рулдуу транспортко өтүшү шарт, деди Исраилов.
депутат элди кыйнабаш үчүн жок дегенде белгилүү бир мөөнөт берүүнү сунуштады. Исраилов ага макул болуп, мыйзам кабыл алынгандан кийин 6 айда күчүнө кире тургандай кылса болорун айтты. Белгилей кетсек, учурда жүргүнчү ташыган бус жана автобустар лицензиянын негизинде иштейт. Булак Спутник кежи. Баткенге жардам. Насыя алуучулардын 20 миллион сомдон ашуун насыясы жоюлду. 2022 жылдын 8 декабрына карата финансы кредит уюмдарына 476 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 20 миллион 399 миң сом суммасында 333 кредит жоюлган. Бул тууралуу Улуттук банктын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 53.491 сом суммасында 202 кредит реструктуризацияланган. Азыркы тапта ФКУ жабыркаган карыз алуучулардан келип жаткан бардык карыздарды карап жатат. Алар банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүшөт. Булак кабар кежи. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 13 декабрда телекөрсөтүү, радио уктуруу, ошондой эле билим берүү тармагынын бир катар кызматкерлерин сыйлыктар менен сыйлады. Кесиптик милдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн жана Кыргыз Республикасынын радио жана телекөрсөтүү кызматкерлеринин күнүн майрамдоого жана Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын 90 жылдыгына байланыштуу президенттин энчилүү сааты менен төмөндөгү кызматкерлер сыйланышты. УТРКнын Кыргыз радиосунун баяндамачысы Эльмира Ажыканова, Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин деканы Алтын Асанова, Кыргыз телефильм киностудиясынын кинорежиссеру Автандыл Абышкаев, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетинин деканы Замирбек Алымкулов, УТРКнын музыка телеканалынын алып баруучусу Айзада Жамыршиева, Чүй облустук медиа борборунун редактору Төлөбөбү Касмалиева, Бала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетинин деканы Ширин Костюк, Баткен облустук медиа борборунун директору Мамажат Молдоев, УТРКнын башкы директорунун орун басары Уланбек Сатиев, Ысык Көл облустук медиа борборунун кабарчысы Айсел Тулпарова, Нарын облустук медиа борборунун башкы редактору Бөлөкбай Шеримбеков. Ошондой эле мамлекет башчысынын атынан алкыш жарыяланды. УТРКнын үн режиссеру Бакытбек Ишрахмановго, УТРКнын Ала Тоо 24 каналынын алып баруучусу Расул Багышбаевго, Кыргыз телефильм киностудиясынын режиссеру Азат Жакыповго, УТРКнын маалымат студиясынын шеф-редактору Нурбек Имановго, УТРКнын биринчи радиосунун баяндамачы Назира Молдокуловага, УТРКнын Алтын Казына борборунун улук редактору Берметкан Сарыгуловага, УТРКнын шеф-редактору Мирхамид Токтогуловго, УТРКнын биринчи радиосунун редактору Кульбүбө Усеновага, УТРКнын Ала Тоо 24 каналынын редактору Вера Черниковага, УТРКнын Ала Тоо 24 каналынын кабарчысы Амантур Шыргазиевге. Булак президент кежи.